Кыздар, бул деген биздеки Вакитон системасынын ушундай тренажерлору боюнча сиздерге тааныштырып, маалымат берейин деп чечтим. Бул ушундай чоң бир Вагидон деген система бар. Айымдардын алдыңкы жыныс булчуңдары төрөгөндөн кийин аба чыгуу же болбосо кургактык, алдыңкы булчуңдар аркылуу бизге аялдардын көпчүлүк оорусу ошол себептен болуп атпайбы? Кан айлануу жакшы болбогондон. Кан айланууну жакшырта турган ушундай тренажерлор бар. Биз бул тренажерлор менен 5 жылдан бери иштеп атабыз. Мунун кандай пайдалуулугу бар? Бул эмне кызмат кылат? Ошолор боюнча сиздерге айтып берейин. Бул тренажер бул өтө мындай ишенимдүү, медициналык талаптарга жооп берген, илимий түрдө тастыкталган, эффективдүүлүгү так текшерилген ушундай тренажерлор кыздар. Бул бизде Бишкек шаарында, Ош шаарында дагы бар. Биздин борбордон алсаңыздар болот. Жана сиздердин так туура кантип иштетесиздер, аны дагы биздин кыздар сиздерге түшүндүрүп берет. Азыр мен сиздерге кененирээк маалымат берем. Бул биринчи тренажер, мына көрүп атасыздар. Бул өтө мындай прозрачный болгон, жумшак. Буну деген, мисалы, жыныс булчуңдарды таптакыр сезбеген, калоосу жок, ушундай кыздар үчүн жасаган аябай жакшы болот. Аны кандай колдонобуз? Муну деген биринчи бул жака орнотобуз. Андан кийин муну деген көтөрүп алышыбыз керек болот. Бул көрсөткүч кадимки баягы кан басым түшүп кеткенде көрсөтчү аппарат сыяктуу. Давленияны өлчөйбүз го, ошондой сыяктуу. Сиздин алдыңкы жыныс булчуңду текшерүүчү аппарат да. Муну деген 40ка койдук. Мына көрүп атасыздар. Минимум 40 болуу керек. 50ге койсоңуздар да болот. Андан кийин бул жакты чечебиз. Бул жакты чечебиз дагы. Бул жакты деген 40ка коебуз дагы. Бул тарапты чечебиз. Мына чечип койдук. Эми деген муну алдыңкы жыныс кынга салабыз. Эми муну тазалоо керек, антисептик деп тазалоо керек, же болбосо хлоргексидин менен тазалоо керек. Тазалагандан кийин андан экинчи колубуз менен, муну колубуз менен массаж жасайбыз. Массаж жасаган кезде көрүп атасыздар, бул чоңоюп кичээрип, сезимдүүлүктү көтөрүлөт. Кээ бир кыздарда таптагыр кан айлануу болбой калганда, бул кадимкидей кан айланууну жакшыртып, кадимки массаж болот. Өтө жакшы. Бул шарият талаптарына жооп берет. Кээ бирлер жазып атышыптыр. Шарият талаптарына жооп бербейт, арам деп. Бул эч кандай арам эмес, кыздар. Сиздин ден соолугуңуздарга көңүл бурбай коюу ошол арам. Аманатыңыздарга кыянат кылуу арам. Бул жерде деген шариятка туура келбей тургандай бул эч нерсеси жок. Буну оргазмга алып барбайт. Бул сиздерди жөн эле жыныс булчуңдарыңыздарды бекемдеш үчүн колдонулат. Бул шарият талаптарына жооп берет. Экинчи тренажер ушундай. Муну деген жасаганда так көрүп атасыздар, бул дагы жабабыз дагы. Муну көтөрөбүз. Муну жасаганда болсо, бул экинчи тарабын, экинчисин жасаганда мына муну дагы коштук. Кошкондон кийин муну болсо көтөрөбүз. Мына 40ка көтөрдүк. Минимум 40 болуу керек. 50ге койсоңуздар да болот. Минимум 40 деп коюңуздар. Андан муну деген эми тазалайбыз биринчи. Тазалап, андан кийин алдыңкы жыныс булчуңга салабыз. Бул тарабы салынбоо керек, ушул жерге чейин салабыз. Бул эми опушение матка бар болсо, эгерде жатын ылдый болсо, муну салып колдонгонго болбойт. Биринчи анда өзүнүн этабы менен лазер тренажер бар, аны колдонуу керек, сөзсүз. Жатын көтөрүлгөндөн кийин гана экинчи этапта буга өтсөк болот. Бул эмне пайда берет бизге? Муну кынга салып, кыскан кезде, бул жерде сиз жыныс булчуңдардын күчү канча, абалы кандай, ошону бул жактан көрсөтүп турат. Мисалы, кээ бир кыздар башында 60 болсо, бара-бара 70, бара-бара 80, бара-бара 90, бара-бара 100, 140, 160 деп, андан ары ушундай болуп, булчуңдардын сапатына жараша машыгып кете бересиздер. Кадимки фитнесте гантель көтөрүп машыккан сыяктуу, алдыңкы жыныс булчуңдар үчүн дагы ушундай бизде жакшы тренажерлор бар.
эгерде мындай кызыккан кыздар болсо же болбосо алып келип биздин борборубузга кантип колдонууну үйрөнүп алам деген кыздар бар болсо бизге байланышсаңыздар болот. Найдик айым борборуна байланышсаңыздар болот. Бизде ар дайым бул бизге системанын өзү бергендиктен бизде ар дайым болот кыздар. Ошол бул аялдардын ден соолугу үчүн эң керектүү, эң пайдалуу. Аялдардын онкологияда аялдардын 60% ушул жатын оорулар менен барат. Дайым кан айлануу жакшы болгон, алдыңкы булчуңдары бекем болгон айымдар эч качан оорулары мындай жатын оорулар менен оорушпайт. Эрозияны алдын ала аласыздар. Киста, миома деген сыяктуу оорулардын, климаксты, мисалы, эрте климакс болгон кыздар үчүн да өтө пайдалуу. Кыскасы, эстроген гормон көтөрүлөт, кургактык, мисалы, аба чыгуу, ушундай сыяктуу аялдардын эң негизги оорулары болгон геморрой ооруларын дагы баарын алдын аласыздар. Эгерде болгон болсо дагы аны жок кыла аласыздар. Бул миомасы, кистасы бар кыздар жазаганга болбойт. Калган кыздар жаза бересиздер, жазаганга болот.